Кутмадуу, шаңдуу, күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, көрөрмандар, калай калк. Анда биздин Накей студияга биздин партиячылар келүүдө. Ошо азыркы сөз берердин алдында азыркы биздин кандидатыбыз, азыркы Арстандар биримдиги партиячылары, булардын өзгөчөлүктөрү эски совет доорунан бери, эски эмес, жаңы эле болду, мурунку деп коелу, мурунку совет доорунан бери ушундай административдик иштерде иштеп келе жатышат. Албетте совет доорунда иштеп жатканда бул мырзалардын ал убакта жаш, курч, өткүр, мен ойлойм көп иштерди аткарды деп. Бирок ал убакта элге билинчи эмес эле, ким келди, ким келбейт, ал убакта жаман иштейт дегендер жок эле де. Ошондой жок сыяктуу сезилчү эле, баардыгы кошула иштеп аткандай болчу эле. Бирок бир четинен карап көрсөңүз, чын эле советтик партияда дагы, анан кийин эл дагы кошо бир ошо 5 жылдык план деп уран менен ошо бир жүгүрүп көңүлдүү, шаңдуу иштечү элек. Баягы керек болсо мектеп окуучуларына чейин иштечү эле. Биз мектеп окуу убагында дагы ошо совет өкмөтү үчүн, совет өкмөтүнүн өнүгүшүнө, коммунизмге жетүү үчүн баардыгыбыз балдар ошо иш аракетте болор элек да. Ал убакта эмне үчүн биз иштеп атабыз, кыйналдык, белим ооруду, ал жерим ооруду, тигил жак мындай экен, ал жак мындай экен дегендей жок эле. Баарыбыз жакшы коммунизмге ишенип, чын жүрөктөн иштер элек, белибиз деле оорубайт эле, сабакты деле окуйт элек, үй жумушун деле аткарат элек, баардыгына үлгүрөт элек биз балдар. Октябрга өтүштүн өзү канчалык бир кубаныч эле. Анан пионерге өтүштүн өзү канчалык шаң эле. Анан комсомол болуш дегендей бул өзүнчө жоопкерчилик эле. Анан кийинки улуулар партияга өтүшчү. Анан ар кимиси өзүнүн жоопкерчилигин сезишчү. Анан чындыгында мен ойлойм, баары бир совет өкмөтүнүн, совет доорунун өзүнүн кемчиликтери бардыр, болбой койбостур, алар эми чыгып жатат. Ал убакта биз билчү эмеспиз. Жанагы эң бир өкүнө турган жагы репрессия маалы абдан бул көп советтик республикалардын чыгаан уулдарына тийген залалы болду. Баш көтөрүп албетте катуу айта албас эле. Эми аларды жаш кезинде, бала кезинде билбейт экенсиң, азыр билинип жатат. Бирок кандай болбосун ошо көп совет доорунда жашаган адамдардын бир жүрөгүндө бир жылуу сезимдер калды да. Баягы бүт баргы караганда эле кандайдыр бир бактылуу балалыктай сезилчү, бир жакшы үмүт, ушундай шаң бир бар эле да. Анан эң негизгиси ынтымак бар эле. Бардык эле кайда барсаң, чоң советтер союзу үчүн чоң үйүң бир мамлекет, калжаган жагыңа барып, ал жакталар бул жака, бул жактары ал жака болуп, кандайдыр бир меймандосчулук бардай сезилип турчу эле. Балким чын эле ошондой болгондур. Же биздин балалыгыбызда ошондой сезилдиби? Азыркы биздин балдарга, бөбөктөргө азыркы учурдун саясаттары кандай сезилет, мен билбейм. Бирок азыр байкап көрсөңүздөр, Кыргызстандан чыгыш үчүн эле чоң проблемалар болот. Ошол эле кошуна мамлекет Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга барыш үчүн деле, Түркменистанга барыш үчүн оңой жол тоң жол эмес. Илгери кааладың, отурдуң, кеттиң, бир мамлекет, чек ара ачык, күлүп жайнап дагы тозуп алышат, нан, чай, ыры менен. Анан ошондуктан баары бир совет доорунун өзүнчө бир жакшы жактары көп окшойт го деп ойлоймун. Анан эми мен баягы барыңыздарды ошо партия коммунистов эми бизде барбы жокпу билбейм. Ал жака мен сиздерди үндөп жаткан жерим жок. Балким ошол сыяктуу, ошол сыңаруу башка бир партиялар түзүлүп калар, же андан башка система болуп калар дегендей. Анан байкасаңыздар, ал убакта жаман жаңылыктарды, жаманчылыктар деле болуп турган,
да ошол эле чоң бир кырсыктар, аларды элге угузбай, көп айтпай, жашырып, баардыгын жакшы десе эл жакшы деп эле ойлоп, көңүлү көтөрүңкү болот экен да, жакшы болот деп эле жакшы уран менен иштеп жүрө беришет экен. Бул да өзүнчө бир идеологиянын жакшы жагы деп ойлойм. Анда анан эми өкүнүчтүүсү баягы ошол советтер бийлигинин келиши өзүнчө бир кандуу жол менен келишти да. Баягы эски падышалык башкарууда мынакей падышанын үй бүлөсү менен кырып деп айтышат, бирок аны далилдене элек анан кийин ошо эски режим кулап баягы бүт бийлик элге жакшылык элге деп бай манаптардын баарын кысып, байлыгын алып, элге бөлүп берип, советтик өкмөт ошондой болду эле. Эми ал убакта дагы көп балким кыйын убактар болду. Анан кийин баягы граждандык согуш, эң жаман согуш мен ойлойм, граждандык согуш, баягы ата менен бала согушуп, тууган менен тууган согушуп, кошуна согушуп калганы, бул жакшы эмес. Анан кийин бирок ошондой кандуу жолду өтүп, советтер дорду орноду, макул орноду дейли. Орногондой бардыгы советтик идеология менен иштей башташты, көп жакшы өнүгүүлөр болду. Анан баягы бара жатып ошо мына 70-жылдын ичиби баягы партияга өткөндөр, партияда бурдап жүргөндөр, антты бергендер ошол доор бүтөрү менен өздөрүнүн билетин, анттарын унутуп калышты дагы. Жаңы системага кыйт деп орношуп алышты дагы. Анан кийин иштеп келишти. Мен бул сөздү эмне үчүн буруп жатам? Анткени азыркы Асланов Арстанбек агабызга мен тийишип жаткандагы кербезим, капа болбоңуз. Эми бул жөнүндө сиз дагы билесиз, өзүңүз да айтып бересиз дегендей. Анан дагы өкүнүчтүүсү, макул советтөрдүн өкмөтүн куруп алдык дейли. Аны кургандан кийин дагы кайра башка идеология турганы, бул ушунчалык кан менен, ушунчалык революция менен келген доор элдин көбүнчө жакшы эле жашап жаткандай болду эле. Албетте андан да жакшы жашаш мүмкүн эле. Анан ушул түшүнүксүз болуп калды. Эми бул жерде өзүңүздөр билесиздер кандай себептен кулады. Бул жерде эми баягы чет элдин дагы колу бар дейт. Иштеп кулатканга ушуну аракеттери ишке ашты деп келе жатышат. Ал чындыкты эми изилдеп талдап өзүңүздөр изилдейсиздер. Ага өзүнчө көрсөтүүлөр болот, урматтуу меймандар. Анда көп сөздү узабай, ошо Асланов Арстанбек агабыз Арстандар биримдиги партиясынын лидери. Анда сөз кезеги сизде. Асланов Арстанбек ага кош келипсиз студияга. Анда сөз кезеги сизде. Өзүңүз сөздү баштай бериңиз. Саламатсыздарбы. Эми урматтуу туугандар, эл журт, мынакей азыр биз бир чоң бир иштин алдында турабыз. Жылдан жылга шайлоо өнүгүүдө, жылдан жылга өзүнүн бир жакшы жактарын көрсөтүп жатат деп ойлоймун. Албетте терс көрүнүштөр дагы бар. Эми биздин Арстандар биримдиги партиясы көп жылдан бери эмгектенип келет. Биз башынан баштап кимдер менен гана иштеген жокпуз. Ар кайсы президенттер менен иштедик, иш алып бардык, көрдүк, билдик. Мына азыр мен ишеничтүү айта кетет элем, Арстандар биримдиги партиясы гана ушу өткөнкү жылдагы опуттардын бардыгын салыштырып, кемчиликтердин баарын салыштырып, жетишкендиктерди салыштырып, андан кийин биз ушу алдыга жылабыз деп мен ишенемин. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн,
Биз илгертен иштеп келе жатасыңар, эмне кылдыңар, эмнени кыйраттыңар, эмнени жыргаттыңар деп айтасыздар. Мен аны түшүнөбүз биз бардыгын. Бирок айта кетет элем, урматтуу эл, баягы иштейин дейсиң, ошол убакта президент болгондо президенттин өзүнүн бир суру бар, өзүнчө бир түрү бар дегендей. Буларга ал убакта кайшы айта албайсың. Айтсаң кайыштырып коет, майыштырып коет. Анан баягы жашап жүрдүк. Бир вакытты күтүп гана жүрдүк. Сиздердин койгон сын туура. Анан президентке баш ийип жүргөн туура эмес. Макул деп коесуң. Президент падыша да, канча да, хан да. Бир карап бир сүйлөйт. Кээ бири 10 сүйлөйт, кээ бири 100 сүйлөйт. Ар кандай түрдүү президенттер бар да. Анан чын эле сиздер туура айтасыздар, көптөрүбүз баягы сыртыбыздан жылмайып, күлсөк да гырдап, кичине ичибизден сөгүп, ушундайлар болду. Айтор жойп болуп каласың да. Ал жагын моюн калыш керек. Андай болду. Анан бирок биз кайсы гана партияларга кирген жокпуз, кимдер гана менен гана иштешкен жокпуз. Адамды билдик. Анан Алпарчы айткандай, керек болсо түңүлгөнгө чейин дагы жеттик. Нейтралдууга дагы жеттик. Башында позитив иштеген биз, бирок кайра баары бир өзүбүздүн ушунчалык милдеттемебизди жашоонун алдында кайрадан көтөрүлдедик. Өзүбүздүн күчүбүздү, акылыбызды өткөнкү басып өткөн жолдогу советтер деп жатпайбы? Биз ошондон бери келатабыз туугандар. Албетте жашоодо ар кандай булар болот экен. Кыйынчылыктар болот экен, түйшүктөр болот экен, кемчиликтер болот экен, болбой койбойт экен. Баштан өттү. Мен кемчилигим жок, мен туура ушул убакка чейин чынчыл иштеп келдим деп мен айта албайм. Бирок өзүнүн кемчилигин сезе билүү, моюнга алуудан оңолуу башталат. Ошону кайра оңолуп, туура жакка буруп, ушундай жакшы жакка бурсак, анда оңолобуз. Кемчиликти моюнга албасак, өткөн тарыхтын кемчиликтерин жойбосок, анда биз оңолбойбуз. Ошондуктан алдыга көңүл бөлөлү. Эми алдыга дейбиз, алдыны каяктан билебиз? Азыркы учурга көңүл бөлбөйлүбү? Азыркы учурда кандай көйгөйлүү маселелер бар? Азыркы учурда кандай туура эмес нерселер болуп жатат? Ошондуктан койрокто кыпчып жата бербей, кыйпылыктап жүрө бербей, чындыктын алдында сен айтышың керек, дешиң керек. Ушундай элдин, ушунчалык мамлекеттин бир аброй үчүн иш алып бара жаткандан кийин сен кымтыйып жаткан болбойт. Туруш керек, айтыш керек. Өлсөң арстандай өлүшүң керек. Айта албасаң чындыкты, дей албасаң, анда жүрү бер, арка барбай эле кой. Иштебей эле кой. Оокатың өтөт, башка жактан деле өтөт, оокатың ыйнанайын. Ошондуктан ана-мана жүрүп арстан болду окшойт элим. Чын айталы, биз деле арстан бат эле болгон жокпуз. Ким гана болгон жокпуз. Биз дагы жойпуланып жылаан болдук, Кочкордо болдук, Бугада болдук, Каркырда болдук. Мына каршкылар кыйын болуп атат азыр. Биз да кыйын болгонбуз. Бирок кыйын болобуз деп биздин бир тиштарыбыз сынып калды да. Жашоодо бул жакта дракондор да бар. Дракондор партиясы түзүлөйүн деп түзүлбөй калды. Арстандар көптүк кылып койдук. Акырын кымтып койдук.
Дракондор көбөйсө ой жаман болот. Мына биз шайлан элек эле иштерди кылып атабыз эл журт. Ошондуктан баштан өттү. Кемчиликти моюнга алабыз. Мына арстандар биригип bir жакшы иш алып барсак, арстандар беримдиги деп арстандардын гана жашоосу эмес. Ким болбосун? Коёнбу, букабы, кочкорбу, шумкарбы, акулабы айтор барыбыз биригип туруп бир иш жасасак жакшы, өлкөнүн жакшылыгына деп ойлодук. Айта берсең арман көп, бирок ишке өтүш керек, туугандар. Ошол көп сүйлөбөйүн. Рахмат. Мен барыбыр жакшы жашоого, жакшылыкка биримдүү болсок, барыбыз жакшылыкка, ийгиликке жетишебиз деп мен ойлоймун. Чоң рахмат. Ийгиликте, жакшылыкта болуңуздар. Чоң рахмат, Арсанбек мырза, чоң рахмат. Бүгүн кызыктуу маяк коюп бергениңизге биз ыраазыбыз. Анан дагы эң кубанычтуусу сиздин баягы жан дүйнөңүздөн күйүп, ушунчалык баягы керек болсо кемчиликтерди сезип, оңололу деген ушундай ынтымакта бирге деген ушундай сунуштарыңыз, ойлоруңуз абдан жакты. Чоң рахмат. Албетте баягы ойлогон ойдон кыстаган турмуш жеңет деген макал бар элибизде. Эмгеде заманга, учурга жараша да деп коюшат. Бирок ошого карабай дагы өлкөнүн, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошолу деп жакшы ниет менен келе атканыңыздарга чоң рахмат. Ийгиликтерди сизге каалайбыз. Чоң рахмат. Анда, урматтуу меймандар, мынакей Арстандар биримдиги партиясынын лидери Асланов Арстанбек мырза болуп өттү бүгүн. Өзүңүздөр уктуңуздар, арманды да уктуңуздар, маанайын байкадыңыздар. Чыны агабыз баягы ошо өсүп, баягы чоң улуу жашка келип, кемчиликтерди сезип дегендей, ошо кемчиликтерди жоёлу деген бир ой менен дагы элиме кызмат өтөсөм деген ой менен ошо жүрүшөт экен. Бул жакшы ой. Анан баягы бирок кээде ойлойсуң да, баягы сын көз караш менен караганда, эми ошол советтер доорунда иштеп жүргөн биздин башчылар көбү партиячылар эле. Мындан партияга өтүш абдан кыйын, өткөндөн ушунчалык чоң жоопкерчилик ант берип, анан советтер доору кулагандан эле булар парт билетти оңой эле тапшырды дагы. Макул эми кулады дели, парт билетти оңой тапшырды дейли. Балким тапшырган менен ички дүйнөсүндө жүргөндүр, кыжалаттыктар, ушундай туңгуюктар, сезимдер. Анан мындай баягы социалдык реформа болгондон кийин кайра курууда перестройка. Горбачев Михаил Сергеевичтин ошондогу кайра менчиктештирүүгө, кооперативдештирүүгө болгон багытта биздин чоң сөрөйлөр абдан эле бат эле өзгөрүлүштү. Мурун жашынакай бир зарплатага, айлыкка иштеп ошого ыраазы болуп жүргөн болсо, ал советтер доору кулагандан кийин белки жаңы саясий системага булар бат эле көнө түштү дагы, бат эле жашынакай адамдык алкымдары ачылды. Эмнеге ачылды? Бардыгы жашынакай ачылды. Анан кийин ошо азыр ойлойсуң, ушунчалык мына эл курган, чынында айтканда ошол завод, фабрикалар, ишканалар, көп тармактар экономикалык чын эле муну эл курду. Эл гана улуулар курбастан балдары менен кошо курушту. Кичинекей балдары менен иштеп, биз мектептен баштап иштедик. Кичинекей баласы деле каралбай калды. Аны эжесине, агасына калтырып каратып койдук. Анан чын эле эл курган
ишканалар эле. Ошонун бардыгы бүт бардыгы элге таандык эле. Анан жаңы советтер дору кулап, советтер системасы кулап, жаңы системага өткөндө ошол эл кураган ишканалар ири оңой эле жеке менчик болуп, жеке жашынакай колу узун, тили узун, ою узун, алкымы терең өзгөрүлүп кеткен эле биздин ишкерлерге колуна түшүп калды. Оппана деп эле алаканга түштү. Анан эми айтпай эле коеюн, баягы күнү ошо азыр өзүңүздөр деле билесиздер, көрүп жүрөсүздөр, коррупциячыларды издеп таап, муну мынтиш керек, тигинтиш керек, завод фабриканы булар алган, жеген деп бир адамды айтып ачты. Ал бир эле адам эмес. Ошондо ичиңен суроо келет. Ал бир эле адам эмес. Ал көп адамдар. Ошол учурда үстүдө иштеген адамдардын бардыгы күнөөлүү. Эми аны күнөөлөй да албайсың бир четинен. Анткени ал советтер партиясы дору бүттү, башка жашоо башталды. А башка жашоонун бизге башка закондор жазылды дагы, ошол закондор менен алар жакшынакай эле менчиктештирип алды. Элге аз-маз 15-20 койлорду бөлүп беришти. Анан аларды деле мындай закондоша келсең, бир жагынан алганда күнөөлөй албайсың. Анткени ошол учурдун талабы ошого ылайык келип калды. Эми муну буларды акташ кеп эмес, аларды актайын деп жаткан жокпуз биз. Бирок таң калыштуу нерсеси, ошол доордо өсүп, ошол эмгекти билип, элдин жыйнаган мал мүлкүн, ушунчалык байлыгын билип туруп, анан кайра башка закондор менен алар бөлүп алганы бир нече кишилер бул акыйкатка туура келбей калат го. Алар басып алды да. Эми кандайдыр бир суммаларды төгүшкөндөр мамлекетке, бирок ал суммалар азыр байкап көрсөңүздөр, алардын баасы күлкүнүчтүү баада. Ошондуктан абдан таң калыштуусу, кантип ошол эл жыйнаган ишканаларды, ушунчалык ири мекемелерди берип жибериш керек эле кээ бирлердин колуна берди. Алар макул ошону же иштетип койбой, көптүгү талап тоноого дуушар болду. Ушундай баалуу станок, баалуу темир тезек ишканалардын бардыгы кайра ыдырап сатылып кетти. Канча жылдан бери курган, кашыктап, чогулткан байлыкты чөмүштөп гана чачтык, күрөктөп чачтык. Бул деген мындай талдай келгенде, бул чынын айтканда чоң кылмыш деп мен ойлоймун. Ооба, ошол законго туура келген, учурга туура келди, бирок мындай аркага чыгып карап көрсөң, бул акыйкатсыздык, бул чоң кылмыш. Ошондуктан балким угуп жаткандар болсо, урматтуу меймандар, бирок ошол убакта иштеп жүргөндөрдө, мына Арстанбек агабызда иштеп жүргөндөр, билгендер, балким Арстанбек агабыздын колуна канча нерсе тийди билбейм. Мындай уялыш керек да, уялыш керек. Эми ошону алгандан билгендейин акырын же жылып кетишпейт. Дагы биз өнүктүрөбүз деп ишке киришти дагы. Бирок өнүгө албай калдык да. Эми шүгүр деш керек. Бизден начар өлкөлөр бар. Бирден начар мамлекеттер бар. Согуш тынбаган, наркотикалык заттар, баңгилик, уруш, талаш, урдоо, көп ушундай бир мамлекеттер бар. Кудай сактасын дейсиң, бирок Кудай билбейм сактабайт. Ал адамдардын ниетине жараша болот. Ошондуктан шүгүр деш керек. Биз жаман жашаган жокпуз. Бирок жаман жашаган жокпуз менен эми үчүн бизге де тынчсызданабыз, өзүбүздүн макул эместигибизди, кыжалаттыгыбызды билдиребиз. Анткени бизден дагы маданияттуу, бизден дагы экономикалык жагы өйдө мамлекеттерди көргөндө, бул жакта жашап отурбай, анда эмне үчүн биз өнүкпөй жатабыз деген суроолор туруп, аз-маз кыжалаттыктар пайда болуп жатпайбы? Эми туугандар, бул сөздү дагы балким козгойбуз, бул жөнүндө сүйлөшөбүз.
Ошондуктан бул баягы бардык байлыкты мындай бир мамлекет, бир эл чогуу бардыгы акыйкаттуу бөлүшүп, акыйкаттуу иш алып барып, ошо жашап жаткан мамлекетиңдеги ар бир эл өзүн адам сезип, өзүн бир жаныбар, айбан сезбей тырмалап жүргөн, согалап жүргөн, айбан сезбей бир адам сезип, мындай акыйкаттуулукту билип, сезип, бир көңүлү көтөрүңкү болсо, мына ошол жашоого биз умтулушубуз керек да. Байкуш кыргыз эли көнгөн ачка токко шүгүр кыла алат. Бир талканга шүгүр кыла алат. Бир куш жүгөрүнү жеп, бир буудайга деле шүгүр кыла алат. Анан кыргызга деле кыргыз миллионер болоюн, миллиардер болоюн деген деле ой жок. Бирок азыркы көп ушундай окумуштуулар чыга баштады. Миллионер кылам, миллиардер кылам деп. Анан кийин бул капиталисттик системанын өзүнчө бир окуу жайлары болуш керек. Баарын акча кызыктыра берет. Анан ошол элди мен ойлойм кыйнаганы баягы ишенген кожом сугакты дейт го. Мактаган байдын кызы тойдо осурду дейт го. Мына ошол сыяктуу сыйлаган биздин ак сөөктөрүбүз бири-бири менен келише албай. Алар деген акылы бар да. Алар деле жаман көргөн болбойт. Алда биздин элдин балдары, аларды аракет кылып жаткандыр. Аракет кылып жатышат, колдон келген ишин кылып атышат. Бирок тыгылып калгандай да, тыгылып калып эле чыга албай эле бирдеке болуп аткандай. Анын сыңарындай аларды жамандап, жаман көрүшөт. Анан кийин ушу баягыда бирөө жазыптыр. Тигини колдоп койгула, тиги адамды ошо партиячылар ал элден чыккан деп. Анан мен жазып койдум комментарий Facebook'ка. Ал элден чыкса, анда тигилер алар каяктан чыкты? Мындай дагы башка жактан чыга турган жактар барбы? Деп жазып койдум да. Таң калыштуу. Феномен. Анан ошон үчүн элдер ошо биз ишенген улуу эми баягы ак сөөк деп да сөзүн агартып атпайлыбы? Өкмөт деп сыйлагандар, анан кийин мактаган кожосу сугап атса, мактаган кызы тойдо былгытып атса, анан элгейт да. Эми Арстанбек өзү айткандай, айта берсе арман көп дегендей, жакшы жашоонун жакшы жагын да көрө берели. Буюрса, мен ойлойм, биздин ушу дагы өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болор, изилдөөлөр болор. Жакшыбызды көрө билип, жакшыбызга шүгүр деп, жакшы жашоого умтула берели. Арстанбек агыз айткандай, алды дебейм, азыр учурда жакшы жашай алалы, жакшы мамиледе бололу, жакшы ниет кылалы, жакшы тилек кылалы дегендей. Анда кийинки студиядан кайра көрүшкөнчө саламатта болуңуздар, меймандар. Биримдик, ынтымак, ийгилик, жакшылык туугандар. Анда көрүшкөнчө кайрадан студиядан.